Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Сиздер менен мен Хамидулла Узаков. Бул жолу айылда казино, аны уюштурууга шектүү катары жергиликтүү депутат Шерзат Холматов кумардан зыян тарткан адамдар тууралуу сүйлөшөбүз. Урматтуу көрөрман, журналисттик иликтөө аябагандай көп убакытты, көп ресурсту, анан да көп акчаны талап кылат. Ошондуктан мага менин ишмердүүлүгүмө колдоо көрсөтөм десеңиз, экрандагы реквизиттер аркылуу акча которо аласыз. Ар бир көрсөткөн колдооңуз көмүскөдө жаткан орчундуу көйгөйлөрдүн иликтенип, коомдун көңүлүн буруп, маселенин чечишине себеп жардам болот. 8 февраль түнү Араман районунун Дөбө Коргон айылында укук коргоо органдарынын күтүүсүз рейди өттү. Бул тууралуу маалымат айылдын WhatsApp тайпасына тарады. Bularga tushurmaylar akalar, amon bosdi bularni. Amon bosgan bo'lsa qimor oladi, bitta ketgandir, amon sodiq. Бул аудиолордун негизинде кумаркана деп аталган жерди иликтеп, ал жерде чынында кумар оюндары ойнолгонбу, уюштурулганбы деген суроого жооп издедик. Холматов Шерзат деп Орон айылы кеңеш депутаты, Yorqishloq айыл mahalla комитетиман. Айыл тургундары бул имаратты жергиликтүү кеңештин депутаты Шерзат Холматовго таандык экенин айтышууда. Кадастр мекемесинин Дарек сайтынан бул имарат жайгашкан жер тууралуу маалымат таба алган жокмун. Бирок ага жанаша жайгашкан бул жер Ганиева Хонбушхонго таандык экени аныкталды. Ганиева Хонбушхон депутат Шерзат Холматовдун апасы. Yana kim qo'shdi? Otmash bo'ldi. Yatga. Aman mı? Bırakın qo'ydi. Yatga qo'y. Endi mahkamahona qaytib kelsan, itmandan. Холматов Шерзат деп Орон айылы кеңеш депутаты. Айыл тургундары мага кумарпоз санталар жана казино уюштурган депутат деген аталыштагы видеолорду жиберишти. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, the bell. Toshdan o'ynaydi. Men o'ynamayman. Toshsiz ham o'ynamayman. Sen lo'lini yaqding o'shadi, yo'q. Pul tashamaydi. Hammasini otasan. Qachon bo'lmaydi. Mana. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, the bell. 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 Bırak yanı yeri. Yatga. Kımıldama. Rasimga tushib bo'lgazing. Rasimga tushib ol. Selfie qilasan. Oncetin varsın dost. Gördün mü? Yatacağım koyayım. Atı öldük seni. Hamasını olsun. Rakim bakıyorum. Vay nasıl değil. 5 gün yapamıyoruz. Odana 5 gün gittim da. Gördün? Odana 5 gün gitmiş. Gördün. Уже считает, он тратил на нас. Ne bilmem 10 milyon. Ne işine diyeyim bu aklı beklediği bir ama. Dedi de bana bir ara. Olur. Endi mahkamahona qaytib kelsan, itmandan.
тартылган видеолордогу имаратта бул имараттын ички жана тышкы көрүнүшүнө окшош экени байкалат. Кумар оюндары имараттын так кайсыл жеринде өткөрүлүп келгенин катышуучулардан сурадык. Имаратты түшүндүрүп берсең, мындай киргенде кайсыл тарапта отурушат? Эми киргенде буяктан бир эки комнатасы бар. Алар постоянно пустой турат да. Алар постоянно пустой турат. Анан кирип онуга кайрылсам, буякта бильярд, буякта отдельно бир комнатасы бар да. Ошо бильярдты түшүндө. Ошол жерде уюштурулабы эми? О, буякта бильярд болот. Жан башында эле ошо комната да. Буга чейин бул имараттын ичинде уюштурулган кумар оюндарына катышкандардын окуяларын чогулттум. Мен түшүп ойногонума көп эле болуп калды. Азыр Кудайга шүгүр ойнобой калдым. Оюн башталды. Алар короз оюнунан башталганда булардыкычы. Короз оюн мен эсимди тааныгандан бери ойношуп келет да булар. Арасында иштери жакшы болду. Өздөрү эми ачып, чайхана ачып, бильярдчылар ачып, ошол жерде эме болот. Ал жерде эки жери бар. Бирөөнүн чайханада аябай чоң оюндар болот. Андайларга жаңы оюнчуларды киргизбейт. Жана толтур акча менен келип, сумка менен келип ойношот аякта. Жана теннис, бильярд канасында мындай жеңил мындай оюндар болот да, кичинекей оюндар. Ал жерде 20 миң, 30 миңдей оюн, сомдук оюндар болот. Берки чайхананын ичинде аябай крупный сумма, чоң суммада келишип ойношот да, ар кайсы жерден келишип ойношот. Көптөн бери эле ойношот, ал жердечи. Мен өзүм ойногом. Ошондо сен эсиң тааныгандан бери дегенде качан десек болот? Мисалы кайсыл жылдан бери? Мен азыр 10 жылдан ашып кетти го дейм. Мен ковид кезинде акыркы жолу ойногондо аябай чоң сумма эме уткузуп, карыз болуп, миллиондой иш. Ошондой эме болгондо ковид кезинде акыркы жолу ойногом. Андан кийин ойногон эмесмин. Миллион акча уттургандан кийин болду, кирбейм деп ал оюнду жоготуп салгам. Мен билгеним өзүмө кошуп бир досумду ала киргем. Ошолго мен токтотуп эми ал досум ойноп атат деп. Ошолду айтып калды. Чоң суммада оюн болуп атат деп. Канча мисалга ал айткан суммалар айта аласыңбы? Мисалга канча суммада оюн болуп атыптыр? Ал түшкөндө ушул жана мен айтып аткан жерде 100 миң, 200 миң жөн эле ойношуп коюп атат деп айтты да. Мен сүйлөштүрдүм да досума мененчи. Бильярдтын үстүндө эле, столдун үстүндө, доскасынын үстүндө эле. Ушундай эле эмелер менен ойношуп атат деп айтты да. Эми 100 миң азыркы эмеде жакшы эле акча го дейм. Бир күндө 100 миң жок болуп кетет да, бир түнү эле. Негизи кандай оюндар болот ал жерде? Алдыгы жерде карта ойношот. Жана ашык деп коет экен, жана сөөк менен атышыпчы. Ошондой эле мен ойногондум, мен карта ойноп отурганда бетилерди түшүнбөйт экенмин. Анан сөөк атышып, ашык атышып эле бир атканда $100 деп коюшат, 5 миң деп коет, 10 миң, 20 миң деп коет. Ошондой аябай эмеде чоң суммалар болуп кетет да аткан сайынчы. Тургундардын сөздөрү менен видеолорду салыштырып, уюштуруучулук белгилери бар экенин байкадым. Бул оюндар туш келди өткөнбү же белгилүү адамдар тарабынан системалуу түрдө уюштурулганбы? Толтура киши келет алдыга оюндун артынанчы. Ар кайсы жерден келишет, аябай кээде оюн болгондо жана азарттын эмесинде өзүм билбей калгам да. Уттурган акчаларымды. Жана алардан акча аласың, процент аласың, аны төлөйсүң. Машинаң болсо машинаңды таштап чыгып кетесиң. Акчаны алып келгенде анан машинаңды берет да. Ушул Шерзат деген ошолордун эмеси бар. Анын өзүнүн адамдары бар да, ошолор аркылуу аласың да. Прямо өзүнөн албайсың. Кээде жана чоң сумма болгондо өзүнөн аласың. Кичирөөк сумма болгондо жана жардамчыларынан аласың да. Кимдер алар мисалга? Жардамчылар мен билгенде ошол өзүнүн кошуналары, өзүнүн айылдаш балдары болчу да. Шерзат Холматовдун өзү да оюнга кирип, мындай көзөмөл кылып же болбосо оюн кандай кетип атат кабар алчу эле? Ооба, кирет өзү, кирип карап, кээде ойноп койчу. Андай биздей азартта ойночу эмес, ал кирип акча алып киреби билбейм эмне. Кээде киргенде мага да кошо таткып неме кылгыла деп келет да. Анан 1-2 кол эле ачат картасын, анан кетет ош мененчи. Акча алып кирет го дейм, по-моему, анткени ал киргенден кийин эле кичине өтүп эле ортодо дагы акча көбөйүп кетип калат да. Жана чайхананын ичине кошпойт
деп атпайсыңбы? Анан ал жерге кошулуш үчүн эмне кылыш керек болот? Алдыгы жерге жаңа показ деп коет экен буларчы. Мисалы үчүн 100 миң, 200 миң акчаң чөнтөгүңдө болот, көрсөтөсүң, анан киресиң да. Андай болбосо киргизбейт. Мен өзүм билгеним ушул жаңа кичинеге оюн деп атпаймынбы? Бильярдтын столдун эмесин. Ошол жердин өзүндө эле утургандар бирөө бир портенин утуруп ийген. Ушул жаңа азаттачы. Аябай эмеде көп. Өзүнүн жардамчысы 3-4 жардамчысы бар го дейм. Алар ар бир эме сайын акчаны ортодон тартып турат да. Мисалы үчүн жана 5 адам ойносо, 5 адам 5 жолу акча таштаса, ортодон алат да акчанычы. Эменин акы депчи, столдун акы деп туруп алып коюшат, шотор деп ошондой. Канча сом ал үчүн мисалга? Ортодо мисалы үчүн жана ар бир адам бир өткөндө ход кылат го. 10 миң өттү десе же 2 миң өттү десе, ар бир эмеде ошол 2 миң өттү, общий 5 адамдан 2 миң өткөндө 2 миңди алып коет. Эмнеге мындай айылдаштар эмне себептен дөбө коргондуктар бул мындай көмүскөдө кала берет, бул сыртка чыкпайт? Эмнеге мындай оюн жаман экенин билип туруп, буга чейин да эч ким ун каткан эмес да? Себеби эмнеде? Заявление жазган болуш керек. Алардын акчасы бар, мындай адамдар акча менен эле жабып коет андай эмелердичи. Айтып атпайм, миллион эчтеке болбой калат жана чайхананын ичине киргендечи. Акчаны оңой эле таап коет, олтур акча менен оңой эле жабып коет иштечи алар. Акчасын берсе жабылат. Көптөр эле заявление жазышкан го дейм. Ал жерге мындай түшпөш керек, ал жерди мындай жаап туруш керек, бул туура эмес деген бир жаштардын арасында же болбосо айылдаштардын арасында мындай сөздөр болобу негизи? Анысын укканым жок. Эми жаштар эми бирдекеден прибыль болсо баардыгыбыз дагы ошого карап шотабыз да. Ошакта 1-2 сом табабыз деп кандай болот? Мисалы ошол жерден мисалы кышты күнүндө акча жок, даже сигаретке дагы акча жок болуп калат го. Ошол жерден ушу балдар уже тапканы таап, уткузуп ошондой болуп атат да. Акча табуу амалынын бир түрү болуп калыптыр да мына. Ошондой десем болот да, биякта условиялар жаратып койгон да. Холматов Шерзод, Тепогон айылы кеңеш депутаты. Иликтөө учурунда депутат Шерзод Холматовго тиешелүү делилген Өзбекстан Республикасына таандык болгон паспортко окшош документтин көчүрмөсүн таптым. Анын аныктыгы жана укуктук макамы азырынча тактала элек. Бирок суроолор бар. Документ чын болсо Шерзод Холматовдун кош жарандыгы барбы? Депутаттыкка талапкер болгондо бул маалымат көрсөтүлгөнбү? Шайлоо комиссиясы текшергенби? Кош жарандыгы бар адам кантип депутат боло алат? Ага таандык болгон имаратта көп жылдардан бери кумар оюндарын уюштуруп, депутаттык мандатынан пайдаланган жокпу? Шайлоочулардын астында моралдык жоопкерчилик сезеби? Жеке өзүнөн тактоо үчүн депутат Шерзод Холматовго кайрылдым. Бирок интервью берүүдөн баш тартып, айылдагы башка чайханаларда кумар оюндары уюштурулуп келатканын айтып, бул менин жеке ишим деп жооп берди. Шерзод Холматовго депутат катары мени менен биргеликте айылдагы башка кумарканалардын уюштуруучуларына мыйзам чегинде чара көрүлүшү үчүн аракетке чакырдым. Андан да баш тартты. Депутат элге көйгөй жаратпай, аны чечүүгө себепчи болоюн деп мандат алат эмеспи? Ошондуктан депутат катары элдин жана шайлоочулардын астында моралдык жоопкерчилик сезем деп жооп бергиси келсе, микрофон сунганга даярмын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде оюн зоок ишин мыйзамсыз уюштургандар 5 жылдан 8 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 38-беренесине ылайык башка өлкөнүн жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандары саясий жана атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө укуксуз, көп жабырлануучусу болгон тургундарды карызга батырып, жаман илдетке чалыктырган кумар оюну боюнча иликтөө иштери эмне менен аяктайт? Укук коргоо органдары жарандардын кумар сазына батып кетишине кол куушуруп карап турушабы? Же болгон далилдер менен адилеттикти орнотуп, калыс иликтөө өткөрүлөбү? Алдыда чогуу күбө болобуз. Бул окуя тууралуу айыл тургундары үн катпаганы менен көпчүлүк чындыкты билет. Арасында жабыр тарткандары сыздап отурат. Тилекке каршы айтуудан коркуп, баш көтөрбөй, үн катпай жатышкандыр. Бул айылдын тургуну катары мен бул чындыкты көрүп, сезип турам. Суроолор көп, жооптор күтүлүүдө. Биз иликтөөнү улантабыз.